Саламатсыздарбы футбол күйөрмандары. Көптөн күттүргөн Олимпиад Кыргыз профессионалдык лигасы апрель айынын башында старт алды. Чүй дегенде эле катары менен 2 дерби орун алып, топ командалар менен дебютанттардын тиреши ага көрк кошту. Кеп кезеги менен болсун. Андемесе Олимпиад Кыргыз профессионалдык премьер лигасынын 1-туруна көз чаптырабыз. Учурдагы чемпион Абдышата өз үйүндө 5 күнгөйдүн талант командасын кабыл алды. Бул чүй дербисинин ачык фаворити Абдышата болчу. Андыктан 12-минутада сол канаттан Атай Жумашев айып аянттын ичине ишенимдүү кирип келди. Бирок окуяны өнүктүрүүгө Семетей Данияров мүмкүнчүлүк берген жок. Андан кийин 1-таймдын аягына чейин Абдышата дагы бир нече голдук мүмкүнчүлүктөрдү жаратты. Бирок Принц Ковлахтын ишенимдүү оюну таланттын дарбазасын кургак сактап калды. Ал эми оюндун 60-мүнөтүнөн 70-мүнөтүнө чейин 2 ирет алган сары кагазы кызылга айланып, таланттын борбордук коргоочусу Захриддин Абдилладжанов оюн таласын таштап кетти. Бирок бир оюнчуга көп болгонуна карабастан, Абдышата калган 20 минута ичинде гол киргизе алган жок. Ошентип чүй дербиси 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Талант конокто алгачкы упайына ээ болсо, Абдышата өз үйүндө 2 упайын жоготту. Беттештин мыкты оюнчусу деп көп сандагы сейвтерди жасаган Принц Ковлахта болду. Кант шаарында чүй дербиси болуп жаткан учурда Ош шаарында Ош дербиси орун алды. Өткөн сезондун күмүш байгесинин ээси Алай бул сезонго жаңы кошулган Ошму Алдиер клубуна каршы ойноду. Ош дербиси да жогорку чыңалууда болуп, чүйдөгүдөй кызыл кагазсыз өткөн жок. Оюндун 57-мүнөтүндө Нурдөлөт Сталбеков топ үчүн болгон күрөштөн соң эмоциясын башкара албай, Абдурахман Абдулхаковду арттан тээп жиберип, түз кызыл кагаз алды. Ошентип Алай командасы калган жарым саатты бир оюнчуга аз өткөрмөй болду. Ага карабастан Алай результативдүү чабуулду уюштурганга жетишти. Оюндун 82-мүнөтүндө Келбир Талантбек уулу сол канатта ачылып бара жаткан Динмухаммед Таалайбековго ылдам топту өткөрүп берди. Таалайбеков бош зона менен айып аянтына чейин кирип барып, өнөктөшүнө пас чыгарды эле коргоочуларга дарбазачыга тийген топ Рыскелди Артыкбаевдин жолунан чыкты. Алмашууга жаңы чыккан Артыкбаев ошол замат аны голго айлантты. Ошентип Артыкбаев Алайга жеңишти да алып келди жана беттештин мыкты оюнчусу да аталды. Чүй дербисинин баатыры Принц Ковлах болсо, Ош дербисинин негизги каарманы Рыскелди Артыкбаев болуп калды. Жыйынтыгында 1-0 эсеби катталып, Алай 3 упайдын ээси болду. Кийинки күнү 1-турдун калган 3 оюну орун алып, Бишкектик Алга Карабалтаны 2-0 утту. Алгач Антон Землянухин 16-мүнөттө оң канаттан кирип барып, алыскы бурчка айып аянттын сыртынан сокку узатып гол жаратты. Оюн аяктап бараткан 81-мүнөттө кароосуз калган Абай Бакалиев башы менен топту дарбаза торуна чулгады. Оюн 2-0 менен жыйынтыкталды. Беттештин мыкты оюнчусу деп Антон Землянухин аталды. Кочкор Ата шаарында Нефтчи курамы 90% жаңыланган Бишкектин Илбирс командасын кабыл алды. Тала ээлери салкын кандуу оюнду жүргүзүп, 37-мүнөттө стандарттык абалдан гол киргизди. Бурчтан топту Ахлидин Исраилов көтөрдү. Ал эми борбордук коргоочу Акрамжан Умаров 2 кабаттан ийгиликтүү болуп, Нефтчинин быйылкы сезонундагы алгачкы голунун автору болуу менен бирге беттештин мыкты оюнчусу деп табылды. Ал эми турнирдин дебютанты Мурас Юнайтед менен КПФЛдин эң титулдуу командасы Дордой беттешти. Оюн Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда орун алып, турдун эң кызыктуу таймашын күйөрмандарга сунуштады. Мурас Юнайтед Дордойдун оюнчусу Аблайхандан 3-мүнөттө гол өткөрүп алды эле, ага карабастан жергиликтүү күйөрмандардын колдоосу астында МЮ жооптуу голду бурчтан чыгаруудан кийин киргизип кетишти. Голдук пасты Чыңгыз Идрисов узатты, ал эми Чыңгыз Субанов башы менен топту дарбазага багыттады. Жыйынтыгында гол жаралып, Субанов Мурас Юнайтедтин Олимпиад Кыргыз профессионалдык лигасындагы алгачкы тарыхый голунун ээси болуп калды. Албетте аны менен бирге Субанов беттештин мыкты оюнчусу наамына ээ болду. Азыр назарыңыздарга 1-турдун алкагындагы оюндардын жыйынтыгын сунуштайбыз. Абдышата Талант 0-0, Алай Ошму Алдиер 1-0, Алга Карабалта 2-0, Нефтчи Илбирс 1-0, Мурас Юнайтед Дордой 1-1. Ошентип 1-турдун жыйынтыгы боюнча турнирдик тизменин сап башына 3 команда чыкты. Алар Бишкектин Алга, Оштун Алай жана Кочкор Атанын Нефтчи командалары. Олимпиад Кыргыз профессионалдык лигасынын 1-турунда дал ушундай окуялар орун алды. 2-тур кандай жаңы кызыктарды алып келет, ага сиздер менен чогуу жакынкы күндөрдө күбө болобуз. Кыргыз спорт ТВ менен чогуу болуңуздар, футбол өлкөнү бириктирет.